Эске алып коюшубуз керек, Аллах ыраазы болгон жерлерге инсан канчалык иштетсе, канчалык көп коротсо, ал исраф болуп саналбайт. Ал сахават, берешендик болуп саналат. Зекетке болсун, кайрымдуулук жерлерге болсун, Аллахтын жолуна болсун, инсан канчалык көп иштетсе, ал берешен болуп эсептелет. Аллах наразы болгон жерлерге, туура эмес жерге иштетүү бул исраф болуп саналат. Инсан ошол байлыкты, ошол мал дүйнөсүнүн акчасын канча кыйналды табып. Аны табууга ден соолугун коротту, убактысын коротту. Ушунча нерсесин коротуп, топтогондон кийин туура эмес жерге иштетсе, өзүнүн каалоосуна, анда бул исрафтын да чоңу болуп калат. Аллах субханаху ва таала Фуркан сүрөсүндө Аллахтын өзгөчө пенделердин сыфаттарын баяндайт. Ва ибадур рахманиллазина ямшуна алал арди хауна. Аллах тааланын өзгөчө сүйүктүү пенделери жер бетинде жумшак, сылык басып жүрүшөт деп сыфаттарын айтып келе жатып, Аллах таала айтат: "Валлазина иза анфaqu лам юсрифу ва лам яqturu." Качан алар акчаларын, мал дүйнөсүн сартай турган болсо, лам юсрифу, чегинен чыгып, ашыкча кылып, исраф кылып сарташпайт. Ва лам яqturu, жана бербей коюп, сартпабастан сараңдык кылып карап да коюшпайт. Ва кайна байна залика куама, өкөн ортосунда булар акчаларын коротушат. Ва ла таж'ал ядака магhlulatan ila unuqik ва ла табсутha kullal bast. Аллах Куранда айтат: сен акчаңды, мал дүйнөңдү сартаганда сартабай койбоңуң дейт. Ошондой эле баардыгын сарттап дагы кур болуп отуруп калбагын дейт. Инсан айлап топтоду мал дүйнөсүн, бир күнү баарын чачып салды. Эртеси муктаж болуп отуруп калды. Эмне пайда болду туугандар? Демек, акчасын, мал дүйнөсүн иштеткенде инсан ортолукту тандаш керек экен. Ортолук дегени зарылчылыктан ашыкча иштете турган болсо, бул исраф болуп калат. Алла уруксат берген жерлерге, мубах жерлерге, адал жерлерге инсан иштетип жатып, өзүнүн зарылчылыктары болот, жана башка. Ашыкчасын иштетсе, бул исраф болот.